Саламатсыңарбы балдар? Саламатсызбы. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Бүгүн биздин адаттагыдай эле жомок айтып берүү көрсөтүүсү. Балдар, мен силерге акылдуу бала деген кыргыз эл жомогун айтып берем. Силер жакшылап көңүл бургула. Кана балдар, илгери бир чоң оору жашаптыр. Ал оорунун күнү бүтүп карый баштайт экен. Карый баштаганда баягы оору баласына өзүмдүн кесибимди үйрөтүп коеюн деп баласын жанына чакырат экен. Балам, келчи жаныма. Мен жаныма отурчу, дейт. Баласы атасынын сөзүн угуп жанына жакын келет. Эмне болду, атаке? Дейт баласы. Балам, мен дагы абдан карып бара жатам. Мен сага өзүмдүн өнөрүмдү үйрөтүп кетейин. Сен мага окшогон оору болгон. Десе, баласы атасын таң алып карап, "Жок, атаке, мен оору болбойм", дейт. Балам, уксаң мени. Эгер сен оору болсоң, жашоодо эч кыйналбай өтөсүң, дейт. Бала болсо атасынын көңүлүн оорутпай, "Макул, атаке, макул", дейт дагы. Атасынын сөзүн угат. Атасы, "Балам, могу биздин жаныбыздагы кошунанын чоң уyu бар экен. Ал абдан себириптир. Ошол уйду бүгүн түнү менен уурдап чыгышыбыз керек. Анан акырын алып келип өзүбүз союп, этин жейбиз", дейт. Бала болсо, "Макул, атаке, макул", дейт дагы. Акырын түнү менен баягы кошунасы менен барып сүйлөшөт. "Кошуна, сен мага уюңду саткын. Мен сенин уюңду алгым келип жатат", дейт акылдуу бала. Ошентип, бала болсо кошунасынын уюн акча берип сатып келет. Сатып келет дагы үй коросун алып келип байлап коет. Эртең менен атасын тургузуп ойготот. "Атаке, атаке, турсаңыз. Мен сен айткан жумушту аткардым. Түнү менен кошунанын уюн уурдап келдим. Короодо уй байланып турат", дейт. Атасы болсо таң калып, "Ой, менин балам менин кесибимди, сөзүмдү угуп кесибимди туураган турбайбы? Жүрү, көрөлү", дейт дагы. Баласын ээрчитип короого чыгат. Чын эле короого чыкса, уй байланып турган болот. Атасы болсо аябай сүйүнүп, "Ой, Азамат, менин балам. Мына атасынын жолун жолдойт деген ушул да. Мен сөзүмдү уккан турбайсыңбы сен? Азаматсың, мен балам", деп атасы баласын мактап баштайт. Баягы ууру шашып бошуп, бычагын даярдап, "Кел балам, сое коелу, эч ким көрүлөктө", деп бычагын даярдап сое баштайт уйду. Этин бөлүштүргөндөн кийин баласы таразаны алып келип атасын чакырат. "Атаке, келчи таразага. Азыр бул этти жегенче экөөбүз таразага түшүп көрөлү", дейт. Атасы макул болот дагы баласынын сөзүн угуп таразага түшөт. Андан кийин эттерди бөлүштүрүп, баягы этти күндө тамак жасап жеп күн өтө берет. Атасы болсо күндөн күнгө арыктагандан арыктаган. Ал эми баласы болсо кадимкидей эт байлап толуп калат. Атасы баласына суроо берет. "Балам, мен канчалык тамак жесем дагы арыктаганын үстүнөн арыктап бара жатам. А сен болсо жакшынакай болуп толуп калыптырсың. Менин ушу ичимде бир нерсе ооруп жатат го", деп өзүнө ойлоно баштайт. Баласы болсо мыйыгынан күлүп, "Атаке, мен ошонун себебин айтып берейинби сизге?" дейт. "Жүрүңүзчү, баягы таразага кайрадан түшөлү". Ошентип атасы менен баласы ээрчишип барып таразага түшөт. Таразага түшсө, атасы чын эле башындагы салмактан бир топ эсе арыктап калган. Ал эми баласы болсо толуп калган. Салмак кошулуп калыптыр. Атасы аябай таң калат. "Балам, бул эмнеси?" "Атаке,
Ал сиздин арыктап кеткениңиздин себебин мен эмсиге айтып берейинби? Ооба балам, айтып берсең. Анан баласы атасына айтып берет. Атаке, сен мени ууру бол деп уурулукка түрттүң эле. Бирок мен сиздин сөздү уккан жокмун. Мен барып кошунанын уюн урдабай эле аны акча берип сатып келдим. А сиз болсо качан келип кошуна сурап келет деп өзүңүздү ичиңизден бушайман болуп атып, мына сиз арыктап кеттиңиз. А мен болсо акчага сатып келген үчүн ал тамак мага аш болду. Ууру деген болбойт. Ар бир адам өзүнүн эмгеги менен жашаш керек дегенде баягы атасы абдан кызарып татарып, уят болуп, балам, кечирип кой. Мындай ишке экинчи барбайм. Жана мен сени дагы ошондой ууру бол деп түртпөймүн. Кечирип кой балам, деп баягы атасы өзүнүн кемчилигин мойнуна алган экен. Жомок жактыбы силерге? Ким акылдуу экен? Бала атасынын тилин алдыбы? Uydu satıp geldi. Урдабай эле уйду сатып келди. Жөн эле урдасы болбойт. Сурап алыш керек. Ошондуктан сөз түрдө сурап алыш керек экен. Түшүнүңөрбү? Ооба. Жомокко көңүл бурганыңарга чоң рахмат.